ишеничтүү эмеспи, кырсык айттырбай келет. Дагы бир кандайдыр бир жеке жумуштар пайда болот. Башка паркта дагы иштесеңиздер болот. Эч кандай чектөө жок. Дал ушул автоунаалардын бардыгы выкупка берилип атат, урматтуу туугандар. Car City таксопаркын бардыгыңыздар билесиздер, экинчи филиал ачылып отурат Киевский 14-тө. Азыр ушул автоунаалар выкупка кандай шартта берилип атат, канча сроку, баштапкы төлөмдөрү канча, барбы, жокпу дегиз эле ушул нерселердин бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөбүз. Анықтан Нур KG YouTube каналына кош келиптирсиздер. Каналга катала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Видеого аванс менен лайктардан басыңыздар да максималдуу түрдө башка группаларга бөлүшүп коюңуздар. Биз баштадык эмесе обзорду. Экономго баштапкы төлөмү 60 000 рубльдан башталат. Эгерде 60 000 рубльуңуздар жок болсо, 2 бөлүп берсеңиздер болот. Башында 30 000 берип, андан кийин бир айдын ичинде дагы 30 000 чыгарып берсеңиздер болот. Экономду 1 жылдан 3 жылга чейин алсаңыздар болот. Эгерде 1 жылга алам десеңиздер, мисалы Полону вариант катарга атаган болсок, Polo 1.6 объемунда 1 жылга алсаңыздар күнүнө 4795 рубльдан төлөйт экенсиңер. Машинанын баасы 1 840 рубль, 175 рубльга тура келет экен. Cherry-га 4га 1 жылга алам десеңиздер 6330 рубльдан төлөйсүздөр. Эгерде 3 жылга алам десеңиздер 3000 рубльдан айланат. Cherry-га 4 Pro, Amoda S5 бар. Булардын бардыгы китайский машиналардын бардыгы минимальный пробегте тугандар. Китайцтер жана Sonata, Kia K5 алар болсо уже пробегтери бир аз эме болгон. Андыктан өзүңүздөргө карап көрөсүздөр. Парк аябай ишеничтүү паркка выкупка алган туугандарыбыз бул жерде өтө көп. Каласаңыздар, ошо мурун бул парктан канча адам выкупать этип түккөн болсо машиналарын, ошолордун телефон номерлерин берет сиздерге. Чалып туруп, ошолор менен сүйлөшүп, сен чындап эле баланчадан ушундай машина алдың беле, ишеничтүү белеби, аман эсен өткөрүп алдыңбы деп алардан сурап, мындай кепилдик менен болуп, өзүңүздөргө 100% ынанып туруп, андан кийин алсаңыздар дагы болот. И плюс буларда бир эле чоң плюс выкупка машина алсаңыздар, башка таксопарктарда дагы иштесеңиздер боло берет. Айырмасы жок. Арендада иштесеңиздер, ушул эле таксопаркта строго иштеш керек. Булардан машина алып атканда сиздерге машина толук түрдө жумушка даяр болот. Мисалы, лицензиясы даяр болот, страховкасы даяр болот, 1-чи жыл лицензия страховкалары булардын атына белек болот. Жана ошондой эле 1-чи жыл машинаңыздардын майыны которгон, алмаштырган жана фильтрлер менен кошо тоже булардын сервисинде бекер болот. Аны да билип алыңыздар. Анан ошондой эле кышкы жайкы дөңгөлөктөрдү кошуп беришет. Ал эми китайцтердин арасында фаворит болгон артында турган Exit LX боюнча айтарган болсок, Exit LX тоже 1,5 жылдан 3 жылга чейин алсаңыздар болот. Мисалы 1 жылга алсаңыздар күнүнө 6225 рубльдан төлөйсүңөр. Машина 3 591 рубльга тура келет. Эгерде Exit ушул эле унан 3 жылга алсаңыздар күнүнө 4020 рубльдан төлөйсүздөр. Машина 4 581 000 рубльга айланат. Бардыгыбыз эле Москвага иштегени келгенден кийин билебиз, что иштеш керек. Но өзүңүздөр билесиздер, кырсык айттырбай келет. Дагы бир кандайдыр бир жеке жумуштар пайда болот. Кыргызстанга кетиш керек болуп калат. Же дагы бир эмне кылыш керек, выкупту заморозка кылып туруш керек болсо, ал ситуацияда дагы сиздерди түшүнүп, встречага барып, машинаны заморозка кылдырып койсоңуздар болот. Же болбосо, ушул эле машинаны сиз Кыргызстанга кете турган болсоңуз, өзүңүздүн дос балаңызга берип койсоңуз, дос балаңыз күнүнө ошол выкуптун акчасын төлөп, калган иштеген акча өзүнүн чөнтөгүнө түшө берет, но выкупуңуз токтобойт. Типа дизин дос балаңыз бул машинаны сизден арендага алып пайдаганда эле болуп калат. Ошол варианттар дагы бар. Жана ошондой эле сиздер төлөм жагынан аягына чыга албай турган болсоңуздар, там определенный бир 5-6 ай айдадыңыз деп коелук. 5-6 айдан кийин машинаны выкупка бир оюңуз өзгөрүп кетти. Выкуп алгыңыз келбей калды. Же дагы бир жогоруда айткандай эле себеп пайда болуп калды. Ничего страшного, парк менен сүйлөшөсүңөр, машинаны выкупту переоформление кылып башка бирөөгө өткөрүп берсеңиздер дагы болот. Ал жагынан дагы парк сиздерге встречага барат. Парк мындай орусча айтканда өтө лояльный, заманбап сөздөр менен айтканда смело кайрыла берсеңиздер болот. Дал ушул жерге навигатор менен келгенде ушул шлагбаумдан киресиздер. Мына КПП бар, бирок тиги жерден карточка аласыздар. Карточка аласыздар, въезд платный деп турат, бирок ага маани бербейсиздер. Кайра чыгып кетип атканда бекер таксопарк менен сүйлөшүп чыгып кетсеңиздер болот. Кеттик, бисмилля. Бул шлагбаумдан киргенде дароо эле солго и түппүз до конца барабыз. Ошол жерге келгенде могул имараттын примерно ортосу, парковкага примерно мына могул сол катарга гана машинаңарды кое аласыңар. Эгерде машина менен келсеңер, могул оң катарга машина коюштун кереги жок, урушат. Сол тарапка коесуздар и ушул эле зданиянын төр жагынан киребиз. Кеттик, экинчи кире бериш болуп калат.
Мына ошол имараттын этегине келгенде вывесканы көрүп турасыңар, Black Car прокат автомобили. Ушул жерден ол экинчи вход, экинчи эшиктен киребиз. Киргенде сразу оң жакта уже таксопарктын кеңсеси. Мына туугандар толук түрдө түшүнүктүү болуш керек силерге. Мына ошентип обзорубуз аягына келип жетти, урматтуу туугандар. Көрдүңүздөр, машиналар боюнча, шарттар боюнча кенен айтып өттүк. Анда эмесе кээ бирки жерин балким айтпай деп көрсөтпөй калган жери болсо, телефон номерлери экрандарда дегенсерде көрсөтүлүп турат. Чалыңыздар, кайрылыңыздар, жазыңыздар, келиңиздер дагы. Анан өзүңүздөр толук кандуу шарттар менен окуп деп түшүнүп өткөндөн кийин силерге туура келип аткан болсо, алыңыздар. Выкуп бул жети өлчөп бир көз дегендей эле жакшылап ойлонуп, анан кийин акыл калчап келип туруп чечим кабыл ала турган нерсе туугандар. Негизи таксопарк менен жаман жакшы болуп кетиш бул өзүбүздөн дагы зависит этет. Өзүбүз эгерде паркка кандай мамиле кылсак, машинасын алган болсок, бир жерди чийип алган болсок, чийип алган нерсени төлөсөк, же болбосо жууп кел десе жууп келсек, иши парк менен жакшы мамиле кылсаң, парк дагы силерге жакшы мамиле кылат. Андыктан өзүңүздөргө карап көрөсүздөр, ойлонуп көрөсүздөр, бизден толук кандуу жардам болот. Андыктан кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.